Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Интернет жакшы болгону байланыштуу өчүп калды. Бүгүнкү сизге кайрылуубуз. Азыркы учурда Москвада жүргөн мекендештерибиз регистрация маселеси боюнча көптөгөн кыйынчылыктарды тартып атат. Ар тараптан ар кандай маалыматтар чыгып, элдердин башын айлантырып койду. Бирөөсү кирди чыктык кылыш керек десе, бирөөсү андай болбош керек деп, бүгүн элчилик тарабынан ошол маалымат таратыптыр. Тараткан маалыматы элдерге жеткиликтүү, жалпак тилде же мындай түшүнүктүү кылып айткан эмес, бир четте. Экинчисиден туура эмес маалыматты берип атат. Мисалы, ушул жерде ЕАЭСке мүчө болгон мамлекеттердин жарандарынын, Кыргыз Республикасынын жарандарынын миграциялык каттоого тургузуу мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылдык мөөнөткө Россия Федерациясына киргенден күндөн тартып 30 күн ичинде ишке ашырылат дейт. Бирок эмгек келишими регистрациясы, жаңы келген адамдын регистрациясы жок болсо, эмгек келишими кайдан болот? Биринчи очередь Кыргызстандан келген жаран биринчи очередь өзүнүн жашаган жерине 3 айлык регистрация туруш керек. Андан кийин эмгек келишимин алып, ошол жашаган жердеги хозяин менен биргеликте анан ошону продление кылганга, узартканга мүмкүнчүлүк болот эмгек келишиминин негизинде. Азыркы учурда ошол Россиядан кирди чыкты кылганга бул маалыматты биздин элчиликтегилер четке кагып атат. Бирок азыркы учурда 100 миңдеген кыргыздар эски ошол ортомчулардын жардамы менен юридический адрестерге регистрация жасатышып, ошол адрестеги регистрацияларды баарыны базадан чыгарып салгандыктан, булар айласыздан ошол границага барып, границадан кирди чыктык келип, жаңыдан регистрация кылганга аракет кылат. Бирок азыркы биздин элчилик тарабынан ошол жака барып келиш шарт эмес. Өзүңүздүн эмгек келишимиңиз болсо, ошонун негизинде узартсаңыз болот дейт. Бирок регистрациялар базадан чыгып кеткен. Бул базаны чыгып кеткенден кийин белгилүү бир убакыттын ичинде койбосо, бул эч кандай койгонго мүмкүнчүлүк болбойт. ЕАЭСтин шарттары боюнча, менин билишимче, регистрация бүткөн күндөн 7 күндүн ичинде ушул регистрацияны узартканга мүмкүнчүлүк болот экен. Бирок 7 күн өтүп кеткенден кийин бул уже узартканга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Азыркы учурда 100 миңдеген кыргыздар ушул маалымат ала албай, туура маалымат кимден алсам экен деп баш айланып турган мезгилде биздин элчилик тарабынан, биздин бийлик тарабынан жана биздин ошол эл тарабынан шайланып келген депутаттар башын кумга тыгып алып отурганы өтө өкүнүчтүү. Биз колдогон саясатчылар дагы, биз колдогон депутаттар дагы ушундай кыргыздын 700 миңден ашык кыргыздын башына ушундай кыйын кырдаал түшүп отурганда эч кандай бир кайрылуу же бир чукул ушундай чогулуш өткөрүп, ушундай кыргыздардын маселесин көтөрбөй отурганы өтө өкүнүчтүү болуп атат. Ушул биздин элчилик тарабынан ушунчалык сабатсыз, ушунчалык чаба болгондуктан мамлекет ушул элдерге туура маалыматтар жеткирип, туура жок дегенде туура маалыматты жеткиргенге эч кандай дараметтер жетпей атат. Биз мисалы азыркы ушул маселелерди чечүү боюнча бизге регистрация кылбай 1 ай жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Беларустарга мисалы Россияга келсе 3 ай регистрация кылбай жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону тең ата сүйлөшүп, кыргыздарга жеңилдик кылып, мурдагыдай эле мурда кайсыл жерде иштеген болсо, ошол иштеген жердин юридический адресине регистрация койгонго мүмкүнчүлүк болгон. Азыр биздин кыргыздарга регистрация кылуу, үйгө коюу
бул маселе чечилиши өтө кыйын. Себеби bir kvartirada çok degende 6-7 adam жашайт. Ар бир квартиранын үйесі, мисалы, регистрация койгонго эч кандай уруксат бербейт. Койгон тагдырда деле участковый, бул базадан көрүнүп турат, участковый келип ар бирини текшерип турат. Азыркы учурда көпчүлүк баягы квартира кой берем дегендер, акчага кой берем дегендер. Булар участковый келип ар бирини текшерет. Ушул адам ушул жерде жашайбы, жашабайбы деп. Эске ушул жерде бул жашабаган болсо, тоже мыйзамсыз бул нерсени кайра эле ошону заставить этип регистрациянын базадан чыгарып салат. Баягы проблема бойдон калып кетет. Ошон үчүн бул маселени ортомчуларсыз болсо дагы ар бир адам Кыргызстандан келгенден кийин ошол жашаган жерине жок дегенде убактылуу 3 айлык кылып туруп, 3 айдан кийин регистрацияны эмгек келишим негизинде узартууну юридический адрес тарапка ушундай чечип бере турган болсо, кыргыздарга көбүрөөк жеңилдик болот. Себеби азыркы учурда эч кайсы жерде квартираларга койгонго эч ким уруксат бербейт. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, урматтуу элчилик, Москвада 700 миңден ашык кыргыз бар. Ошо 700 миңден ашык кыргыздардын ушулардын маселесини чече турган силерсиңер. 1,5 ай, 2 айдан бери ушул маселе чечилбей, кыргыз эли тентип, границага барганда акчасы барлар барып, бара албаган, мындай жолду билбей, бул мыйзамдарды түшүнбөгөндөр айла жоктун үйүндө жатат. Мага кайрылгандар бар. Биз регистрациялык базадан чыгып кетип, көптөн бери үйдө жатабыз. Нанга акчабыз жок дегендер бар. Бирок буларды элчилик уккан элчилик кайда? Биздикилер даже ушул маселени чечели деп кыргыз жарандары элчиликке барса, элчи өзү келбей коюп маселени чечпей ушинтип качып отурса, кыргыздын ушундай мезгилде кыйынчылык башына түшкөн мезгилде чече турган бир жол башчы болбосо, бийликтегилер унчукпай отурса, укук коргоочулар унчукпай сентябрдын аягына келебиз десе, бул маселелерди ким чечет? Эмчек бала ыйлагасы эмчек кайда демекчи? Болбосо ушул немеге бийликтегилерге чоң бир кыргыздар чогулуп алып кайрылуу кылыш керекпи, кандай кылыш керек түшүнбөй калдык. Бирок биздин кыргыздар чечилип калар, бул нерсе жакшы болуп кетер деп унчукпай келет. Бирок кыргыз эли бир жарылганда бийликтегилер кайсыл жака качышын өздөрү да билбей калат. Азыр ушул мезгилде бийликке чындыкты айтып, чындыкты чыркырап айтып жүргөндөрдү камакка албай, ушундай кыргыздын миллиондогон кыргыздын маселесин чечпейсиңерби? Ушул кыргыздар ушул маселе чечилбей, ушунча жок дегенде 100 миң кыргыз Кыргызстанга бара турган болсо, ошолорго иш орундарын түзүп бере турган шартыңар жок. Жок дегенде ушулардын ушул Москвада жүргөн кыргыздардын өзүнүн нанын таап, өзүнүн оокатын кылып жүргөн кыргыздардын ушундай регистрация маселесин чечип койгонго 1,5-2 айдан бери кудуретиңер жетпей атат. Эч кимиңер ушул орус бийлиги менен сүйлөшкөнгө дараметиңер жетпей атат. Силердин билимиңер жетпей атат. Болбосо билимдүүлөрдү алып келип ушул маселелерди чечип келип ушуларды койгула. Эмне себептен силердин айыңардан, силердин бийлигиңердин айынан ушунча 700 миң деген кыргыздар эмне себептен кыйынчылык көрүш керек? Кыргыздын укугун коргой турган бир лидер барбы? Биз колдогон лидерлер дагы азыркы күндө унчукпай отурат. Жок дегенде ушул парламенттен чукул кайрылуу кылып, мамлекеттин 700 миң деген кыргыздардын укугун коргоо үчүн чукул кайрылуу кылып, ушул нерсени трибунадан бийликке жеткирбейсиңерби? Ушундай бизге окшогон карапайым калк биз айтып кала берет экенбиз. Бирок трибунадан ушул жактан айтып,
элдин көйгөйүн көтөрсөңөр ушул маселе чечилет деген чечилип калар эле. Мүмкүн бир делегация аттуу ошол жактан келип, бул жактын Госдум менен сүйлөшүүлөр жүргүзсөңөр, кыргыздар мүмкүн проблема чечилип калбайт беле. Эч кимге унчукпай башыңарды кумга тыгып алып отурасыңар. Кыргыздардын ар бир кыргыз өзү мурдагы сүргүндөгү кыргыздардай границага барып жатат. Границада канчалаган кыргыздар очередте туруп, ошолордун барып келген жол киреси, ошол жердеги коопсуздугуну ким жооп берет? Ар бир кыргыз ошол жака барып келип, канчалаган авариялар болуп атат, ошолорго ким жооп берет? Ушул маселени урматтуу депутаттар, урматтуу дейбизби, урматсыз дейбизби, бийликтегилер ушул маселелерди жакынкы арада биз талап кылабыз. Ошону чечип беришиңерди биз талап кылабыз. Мага ошого кайрылуу кылып аткандар, бул мен кайрылуумду кайрылуу кылбасаңыздар дагы бөлүшүп коюңуздар. Бул жерде Москвада кээ бир активисттер бар, мына элчиликтин дежурлары. Булар билет бар жокту, бардык мыйзамдарды, бирок элчиликтегилерден коркконудан унчукпай отурушат. Кыргыз элинин, кыргыздын кыйынчылыгын көрүп туруп унчукпай отурганыңар, бул өтө мындай немеге жакпайт. Ошон үчүн чындыкты айтып, кыргыз элинин кыйынчылыгыны мындай айтып, керек болсо ар биринен интервью алып, мындай немеге чыгарыш керек. Биз өзүбүз укугубузду коргобосок, өзүбүз талап кылбасак, бийликтегилерден бул маселе чечилбейт. Ошон үчүн менин ошол кайрылуумду группаларга таратып, поделиться коет деген ишеничтебиз. Анан биздин ушул көптөн бери бийликке өзүнүн чындыгын айтып, ар дайым ушул бийликтеги арам тамак жеген Бекзатка окшогондордун тең сүйлөшүп, ошолордун туура эмес жактарын айтып, бийликтин туура эмес жактарын айтып жүргөн биздин Эмил Бекиевди бүгүн кармап кетишиптир. Урматтуу бийликтегилер, ошондой чындыкты айткан ер азаматтарды кармагандан көрө кыргыздын ушундай кыйынчылыктарын чечип, кыргыз элиге шарт түзүп берип, кыргыздын бийлик мамлекетти көтөрүүчүнүн ордуна ушундай чындыкты айткандар менен күрөшпөстөн, өзүңөрдүн мамлекетти оңдоо маселелери менен аракет кылбайсыңарбы? Бүгүн Эмил Бекиевди ошол кармап кетиптир. Урматтуу биздин кыргыз элим, чындыкты айткандарды коргоп калалы. Рахмат барыңыздарга.